ойлоп кылып аткан иш. Бардыгына кайыл Кыргыздын келечегин куруш керек. Мен күнөөлүмүн деп, күнөөсүз жерден мен күнөөлүмүн деп алдынан кечирим сурап чыгып атат Манастабыз. Анын айкөлдүгү ушунда, улуулугу ушунда болуп атат. Кээ бир нерседе туура эмес кылган үчүн туура эмес кылдың деп баса калабыз да. Аны көтөрүп, жалпы кызыкчылык үчүн, улуттун кызыкчылыгы үчүн, жалпынын кызыкчылыгы үчүн ошол нерсени жутуп кемчилик сурап калууга жетишибиз керек. Биз ошондой айкөл болобуз. Алмамбет менен Чубактын чатагы Ушактын кесепети. Кимдиги туташ болгон эгиз эрендер улуу сапарда, улуу жолдо Ушактын айынан бирин-бири кырып ие турган деңгээлге жетип атат да. Анан ошол нерседе алдырып коюп атат. Алдырып коюп атат. Ушак алдырып коюп атат. Ушакка эң биринчи кезекте кара күч бат алданат да. Ошон үчүн символ катары айта турган болсок, Чубак кара күчтүн ээси. Анын арстандын тиши өтпөгөн, адамдын алы жетпеген батыр. Каарына алганда кардуу бороон куюндай, кайрана алганда кара таштын уюлдай болгон немелер. Бирок Ушакка биринчи алдырып. Сен калдың. Алмамбет деди Кытайдан келген кул бардык бийликти алып алды. Кече эле Манас сага кеңешпей иш кылчу эмеселе, бүгүн сени кеңеште жок, кепте жок, көңүлдө жок, эсте жок калтырып коюп, кетти Кытай менен. Ой, энең деген боюнча чыкты. Кетти андан ары жапырып. Токтото албай турган болуп калды. Бакай алдынан чыгып, балам бөлүнсөң бөлү жеп кетет, бөлүнүп кетти Кыргыз деп бөлөктөргө кеп кетет деген сөздү, баарыбыз мисал катары айтып жүргөн сөздү ошол жерде айтып атат да. Ошол акыл жукпай калып атат Чубакка. Сен ачуу келгенде акыл жукпай калат. Бакайдын түү деген түкүрүгү жерге түшпөй турган учур. Албетте калдастап калып атат, бирок токтонот. Өзүнүн ачуусун, жинин токтото албай калып атат да. Андан ары баргандан кийин анын түрүн көрүп, илим билимдин эгеси, илим билимдин ээси болгон өнөрдүн бардыгын окуган Алмамбет алдырып атат. Алдырып туруп, Чубак айпы каршылдашып, атаң энеңге чейин өтүп кетти. Келип токтоткон Манасты укпай калды, көрбөй калды. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, аспан менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй болгон Манас ачууга алдырып, Ушакка угуп турган Алмамбет менен Чубактын көзүнө көрүнбөй калды. Элестетип көргүлө, Манас көрүнбөй калды. Сени деп жулкулдатып атат, ортого түшүп алган Манас. Кой десе болбойт, ай десе болбойт, нары бери кетип атат. Ал болбогон эч нерсе эмес. Болбогон эч нерсе эмес. Алмамбеттин ошол жерде сөзүн билебиз да, эмне деп айтчу эле? Кан кылгын дедим кимиңди? Кагайым жинимди. Каның экөөң бирикчи дейт. Жөн эле кагайым жинимди дебейт. Каның экөөң бирикчи кагай. Манаска айтып атат. Чубакты бияка тургузуп коюп, Манасты бияка тургузуп коюп, Манас экөөңдү кошуп туруп деген сөздү айтып атат да. Элестетип көргүлө эми. Ошол учурда Манас эмне кылыш керек эле? Ой, энең деп азыркылардай болсочу, эмне деп атасың? Деп чыгып туруп, тигинисин бир жанчып, мунусун бир жанчып туруп, андан ары жол уланып кете берсе, Манаска жараша турган нерсе эле да. Бирок ал Манас антпейт. Ал бүт майдачылдыктан өйдө турат. Айкөл деген сөздү чечпей албай атабыз да. Душманга кенендик кылып койгон дейбиз. Душманга эмес, ушундай мүнөздөрдүн бардыгына кенендик кылып. Бул жердеги Ушакты укпай койду биринчиси. Экинчиси Алмамбеттин сөзүн укпай койду. Алмамбет эмне деп атасың? Сен мени сөгүп атасың деген жок. Кыскасы ошол айкөлдүк менен кенендик менен жеңип кетти. Бардыгын. Эгер Манастын кенендиги болбогондо Кыргыздын иши ошол жерден бүтөт болчу. Жок болот болчу, бирин-бири кырып отуруп. Ушакты кенендик менен гана жеңе алабыз да.